Мен Бишкектен учуп жатканда аба ырайы минус 24-25 көргөзүп, Кыргызстанда, тактап айтканда ошо Бишкек шаарында өтө суук болчу. Ал эми бул Анталия өрөөнүндө азыр жаз жыттанып, плюс 17-18 градус. Көчөдө элдердин саны өтө эле көп. Сейилдегендер, иштегендер, жумушка шашкандар, алардын арасында албетте биздин кыргызстандык боордошторубуз, журтташтарыбыз да бар. Бул алыстагы ала тоолуктар көрсөтүүсүндө алардын кайбири менен биз маектешип, биз билбеген сырлары тууралуу сиздерге айтып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Алыстагы ала тоолуктардын бүгүнкү каарманы Туркияда ишкерликтин эвин тапкан Шерикбек Акимов. Шерик мырза, Анталияга келгениңизге канча болду? Туркияга келгенге 30 жыл болду. 1992-жылдан баштап. Анталияда туруктуу 2008-ден бери. Сиз мен билгенден ошо Туркияда окуган экенсиз, э? Ооба. Туркияда Мерсин университети туризм жана мейманканачылыкты окугам. Кыргызстанда жашаган адамдарга Анталия, Туркия десе эле баягы негизи биздин эже инилерибиздин кара жумушта иштегендерин көбүрөөк баса берилип айтышат да. Сиз ишкерлик менен алектенет экенсиз да. Туркияда ишкерлик кылууга жеңилби? Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Чет өлкөлүк граждандар 100% өзүгө байланыштуу фирма ача алат. Ошол фирмада иштерди алып бара алат. Закон ченеминде эч кандай тоскоолдуктар жок. Сиз ишкерлик менен ушул Туркияда канча жылдан бери эмгектенесиз? Биз өзү окуганы келгенбиз го бу жакта. Ооба. Анан биз окуганы келгенде Турцияда дайыма эле девальвация абдан чоң эле. Туркияда девальвациянын чоң болгондугунун эң биринчи себептеринен бирөө өлкө энергетический ресурска зависимый да. Жылына чет өлкөлөрдөн 50 миллиарддан 90 миллиардга чейин нефть, газ, электричество алганга эмектет. Ошондуктан ушул бул Түркия экономикасынын слабый звеносу да. Биз келгенде стипендиябыз $100 болгон. 3 ай 4 айдын ичинде ал $40 түшүп калды. Ошондуктан биз мажбур болдук иштегенгечи. Ошого биздин жан багыш үчүн, ооба. Анан Кыргызстанга ошол ишти жарым таштабай окууду бүтүрүп, дипломду алып кетиш дагы биздин намыс маселебиз эле да. Ошон үчүн чыдап баягы тишибиздин кирин жутуп бүтүрдүк. Ошондуктан биз студент убактан эле иштей баштаганбыз. Азыркы мезгилге өтсөк да, сиз эмне иш менен алектенесиз? Азыр биздин бир канча тармагыбыз бар. Бул эң алгачкыларынан бирөөсү бул кыймылсыз мүлк. Бул коммерциялык кыймылсыз мүлк жашоо үчүн, анан жер участоктору боюнча деп бөлүнөт, анан отель, ресторан депчи. Ошондой эле экинчиси консалтинг. Бул консалтинг дегенде биз чет өлкөдөн келген жарандарга, көбүнчө орус тилдүү граждандарга фирмасын ачыш бул жерде. Уруксаттарын алыш, лицензиясын алыш, ошолордун бул жердеги партнерлоруну табыш, иштеринин организациясы, банктар менен кантип сүйлөшүп, счетторун ачып, баягы жеңил иштеш үчүн бардык консалтинговый кызматтарды беребиз. Эгерде Кыргызстан жарандары ушул Анталия, жоксу Туркиянын башка шаарларынан, калаларынан үй алам, өзүмө батир алам десе, аларга кандай шарттар түзүлгөн жана бул мүмкүнчүлүк берилеби мамлекет тарабынан? Кыргыз жарандары үчүн бул жактан турак жай алуу же коммерциялык кыймылсыз мүлк алууда эч кандай тоскоолдук жок. Керектүү документтерди кантип оформление кылышыны биз башынан аягына чейин
жаса беребиз. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздер ушул Туркия калаасынан чындыгында эле өзүңүздөргө турак жай батыра алам десеңиздер, Кыргыздын ушул биздин Шерик мырзага окшогон жигиттери, кыздары бар экен. Чын жүрөктөн документация, юридикалык багыттарда кенен маалыматтык иретинде жана башка жагынан да колдоо көрсөтүп жардам бере алат да, туура айтамбы? Эң туура, бул кыймылсыз мүлк алуу мындай оңой иш эмес. Обычно келип кожаный куртканы кымбат алып алдым же арзан алып алдым дегендей көптөгөн үй бүлөлөр өмүрүндө бир жолу алат квартиранычы. Анан ошондой жылдардан бери баягы ийне менен топтоп жүрүп келип, анан алданып калбаш үчүн мындай ишеничтүү жерлер менен иштеш керек. Биз 20 жылдан бери бул отраслдабыз. Ушул тармакта иштейсиз. Ушул тармакта 2004 жылдын 7 январында расмий газетада уруксат берилген. Биз ошондон баштап, ошол расмий уруксат берилгенден баштап ушул иштин ичиндебиз. Сиз мынакей 20 жылдан бери ушул тармакта экенсиз. Кыргызстандыктарга кандайдыр бир ушул турак жай жагынан жардам берген учурлар барбы, кездешеби? Ооба, кыргызстандыктар да азыр кыргыз эли бай эл. Бизден азыр жүздөгөн үй бүлөлөр бул жактан квартира алып атат. Биринчиден ден соолук үчүн алып жатат. Бул жерде билесиздер, эч кандай аба кирилиги жок. Азыр мына январдын ортосунда отурабыз. Жап-жарык деңизге кирип жүрүшөт адамдар. Бир дагы кирилиги кеткен завод, фабрика жок. Эмнеге дегенде Турциядагы Анталия бул туризмдин борбору. Ошондуктан бул жактын өзүнүн тезистери бар. Өзүнүн шаардын политикасы бар. Бул экологиялык жактан таза шаар, туризмдин шаары. Коопсуздук дагы өтө маанилүү. Бул жагынан да мен байкадым, абдан жакшы экен да. Коопсуздук жагынан бардык жерде камералар бар. Канча күндөн бери жүрөм, эли дагы, түрк калкы дагы биздин кыргыздарга өзгөчө мындай жакшы, жылуу мамиле кылат экен, Ооба. Мурда биринчи биз келген жылдары жапонсуңбу, кытайсыңбы деп айтышат эле. Азыр кыргыз, өзбек, казак, түркмөндү таанып эле калышты. Анан булар өздөрү билесиздер, биз силерден келгенбиз деп айтылат. Эми тарыхты эле тастыктап турат. Түрк элдери бизге тууган эл. Биздин азыр Дөшем-6 деген райондобуз. Анталиядагы центральный муниципалитеттердин бирөө. Бардык берки муниципалитеттердин айырмасы бул жерде бардыгы 2 этаждуу үйлөр. Анан дүйнөдөгү эң жакшы планировка болгон айылдардын бирөө. Бул жерде көчөлөр, велосипедный дорожкалар, освещение, инфраструктура бардыгы пландаштырылган. Ошондуктан бул жерде 15 жылда жердин баасы 2000 эсе чоңойду. Ошол жерлерде азыр иш багытыбыздын бирөө болгон кыймылсыз мүлк сатышы боюнча жакшы объекттерден бир-экөөнү көрсөтөйүн деген ойдомун. Бул проект мен өзүмдүн көп көңүл буруп, абдан эски тажрыйбаларды колдонуп жасаган проекттердин бирөө. Кең жери 7 сотка. Бул проектте 700 квадратный метр ар бир виллага бөлгөнбүз. Бул жердеги көпчүлүгү 600 же 450-500 квадратта, бирок биз кеңирээк кылайлы деп ойлодук. Ошондой эле бул жерде бакта мандарин, апельсин, лимон, мушмула, персик, анар, ушулардын баардыгын биз өзүбүздүн компаниядан подарок катары, белек катары эгип беребиз аны. Көрөлү ичинде. Бул главный входдун ичинде келери менен эле раздевалка бар. Анан бул жерде колду жууп, туалетке кирип, баягы гигиена ачысынан абдан ыңгайлуу. Келген коноктор деле үйгө кирерден алдын колуну жууп, бут кийимин чечип кирет. Анан ошондой эле бул жерде ар бир электрика үчүн отдельный линия кетет. Бул жерде электрический блок болот. Ошого мына килем токугандай кылып эле шлангдар кеткен. Муну көрсөңүздөр болот. Мындан мык өтпөй турган эмелер, проводдор, ушунун ичинен электрический проводдор кетет. Ошого башка жерлерде 5 үйдү кыла турган электрика бул жерде бир үйгө каржайбыз ошондо. Бүгө келерибиз менен эле бул жакта да гардеробный болот. Бул жерде чоң күзгү, анан интеллектуальный дом управлениясы ушул оңой жерде болот. Анан галереябыз дагы 8 метр бийиктикте. Бул жердин үстүндө чоң эмелер болот,
люстралар. Киргенден баштап эле ошол ощущение люкса дегенде ошол болот. Киргенде бул жакта этият болуңуздар. 8 метр бийиктикте залдар бар. Бул жерде камин болот. Анан ушундай панорамный чоң эмелер, айнектер болот. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай 7 метрлик бийиктиктеги айнектер жок азырынча, бирок бул жерде ушул технологиялар бар. Бул жерде үйдө отурганда ошондой чоң ощущение пространства. Үйгө келгенин сезип, баягы өзүнүн уясына киргендей сезип, адамдын жакшы сезиси үчүн, өзүнүн өмүрүнүн сапаттуу, анан баалуу кылыш үчүн, анан өмүрдөн рахат алыш үчүн ушундай чоң проекттер жасап жатабыз. Залда ысытуу баардыгы ылдыйдан болот, суутуучу кондиционерлер өйдө жактан болот. Анан ушул дем алыш зонасынан бул жерде тамактануу зонасы болот. Анан бул жерде кухнясы абдан чоң. Кухняда бир 35 квадрат болсо керек. Кухнядан да балконго чыкса болот, террасага. Террасадан да анан бул жакта дем ала турган, загар кыла турган зона бар. Ошол жерге чыкса болот. Бул жерде абдан чоң семейный бассейн бар. Бассейндин тереңдиги 1,40. Бул Туркияда закондор абдан технический надзор деп айтканыбыз абдан строгий. Бул жерде баягындай тааныш билеш же мындай эме дегендер болбойт. Бул жакта абдан строгий. Эгер туура эмес кылып койсоң, аны келип буздуртуп таштайт. Ошондуктан башынан баштап эле бардык курулуш компаниялары мамлекеттин берген нормалары менен аткарууга аракет кылышат. Бул жерде С30 бетону колдонулат. 1,40, 12 метр узундугунда бассейн. Спорт менен заниматься кылып, эртең менен кечинде салкындаганга абдан ыңгайлуу. Түндөсү бул жактан освещениялар болот. Абдан мындай дем алууга ыңгайлуу жер болот да. Амбианс абдан күчтүү. Бул жакта бак дарактар боюнча мөмө жемиштерди биз заранее эгип, мөмө берген дарактарды эгип даярдап коебуз. Бул комплексте 6 гана үй бүлөгө жер бар. Ошол булардын экөөнү азыр сүйлөшүп жатабыз. Дагы 4-өө бар. Анталиядагы эң жакшы комплекстердин бирөө. Анан азыр бул проектте дагы Анталиядагы эң биринчи баягы летучий лестница дегенде ошону кылганбыз. Аны дагы көрсөңүздөр, абдан кечинде с подсветками, абдан жакшы көрүнө турган лестница болот да. Буну жөн эле баягы тепкич эмес, ошол эле убакта бир залдын чоң аксессуарындай көрсө болот да. Виллага киргенден кийин эле сол жакта отдельный бир комнатабыз бар. Бул комнатаны көп түрдүү колдонсо болот. Үйдүн ээси бул жерде рабочий кабинет кылып, офис кылып колдонсо болот. Ошондой эле экинчи этажга чыкпай турган чоң атасы, чоң энеси болсо, же үйдө балдарын караган кызматкер болсо, анын отдельный өзүнүн комнатасы, туалети, душу, анан гардеробный комнаталары бар ушул жерде. Үйдүн ээлерине эч кимге раатсыз кылбай бул жакта жашаса болот да. Тепкичтен чыкканда эле оң жактагы комнатабызда балдардын бир комнатасы. Буларда дагы бардык расчеттор кылынган, туалет, душу, гардеробу ушул жерде. Бул комнатада прачечная комната, утюжный стол, кир машинелер, сушилкалар ушул жерде болот. Ошол эле убакта туалет, душка дагы жери болот бул жерде. Эң главный мастер бедрум деген родительский комнатага келдик. Родительский комнатага келгенибизде бул жерде чоң душ, акыркы системалар боюнча колдонулат. Бул жерде джакузи системасы болот. Туалети, душу, умывальниктери ушул жакта. Анан ошондой эле бул жакка келгенден кийин ата-эненин комнатасынын өзүнүн балкону бар. Эки жактан жарык келип турат. Оң жактан французский балкон. Анан бул жерде экиге бөлүнгөн чоң гардеробный болот. Мужской, женский деп эки жагынан. Ушундай ыңгайлуу планировка менен жасалган бир вилла. Кыргызстандыктар бул жерде эч кандай проблемасыз, кыймылсыз мүлк алганга укугу бар. Туркияда 163 өлкөнүн граждандары бул жактан кыймылсыз мүлк алганга укугу бар.
жогорудагы жаңы курулуштардын жыйынтыгында ушул сүрөттөрдө көрсөтүлгөн ар тараптан ыңгайлуу бардык шарттары менен заманбап турак жайлар орун алмакчы. Кыргызстанга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайсы тармактарда иш алып барып инвесторлор чакырып элеңиз? Кыргызстан менен Түркияны салыштырган болсок, Түркия эми дүйнөдөгү 16-чы экономика. Азыр мына энерги ресурстардан өзүнөн чыга баштагандыгы үчүн 5 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 экономика болуп калышы ыктымал да. Ошондуктан бизге Түркия менен тыгыз мамиледе болуп, булардын тажрыйбасыны, булардын жашаган баягы кыйынчылыктарын көрүп, бул жердин катасын кылбай Кыргызстанды тез өнүктүрсөк болот да. Мисалы биздеги эң чоң ресурстардын бирөө бул биздин сууларыбыз да. 40 миңге жакын улуу жана кичине дарыяларыбыз бар. Биз энергетически башка өлкөлөрдөн азыр импорт кылып атпайбыз энергетиканы. Биз наоборот башка өлкөлөргө сатып турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол жөнүндө оңойлотулган, жеңилдетилген иштерди алып барыш керек. Анан туризм боюнча бул жакта Анталияда 2000 гостиница бар. 2000 гостиницанын 400 5 жылдыздуу гостиница. Булардын дагы бардык инфраструктурасын мамлекет жасап берген. Канализациясын, жолдорун, электрикасыны баягы мамлекеттин жасай турган иштери белгилүү, анан частный сектордун жасаган иштери белгилүү да. Ошондуктан баягы так иштер бөлүнүш керек да, частный сектор менен государственный сектор боюнча. Анан ошондой эле биздин мамлекет баягы бакубат мамлекет, суверендүү мамлекет болуш үчүн биз дайыма өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүз күчтүү болуш керек. Түркия азыр дүйнөдөгү курал жарактарды өнүктүрүү боюнча дүйнөдөгү эң лидер өлкөлөрдөн бирөө. Ошондуктан биз баягы жашаган тажрыйбаларыбыздан, кошуналар менен болгон проблемалардан, баягы тынчтыкты кааласаң согушка даяр бол дегендей, ушул темада дагы иштесек болот да, Түркия менен тыгызчы. Бул жөнүндө мен өзүмдүн дагы сүйлөшкөн компанияларым бар, тыгыз достук кургандарым бар. Бизге тууган эл катары, тууган мамлекет катары мамилелери башкача. Бизге аны арзандатылган бааларда ошол иштерди алып барсак болот да. Андан тышкары экологиялык деп калдык да, бул жерде өсүмдүктөрү, жашылча жемиштери аябай жакшы экен да. Ушул багытта да иш алып барса болобу? Ооба. Күнөсканаларды курса болобу деген сөз да. Анталияда биринчи баягы отрасль туризм. 16 миллионго жакын адам келет. Бул эми 16 миллиард долларга жакын акча келет деген сөз. Экинчи чоң тармак бул айыл чарба. Айыл чарбаларындагы эң көбү баягы коэффициент полезности дейт го, күнөскана да. 5 миллиардка жакын долларга помидорду чет өлкөгө чыгышат. Бизде азыр Кыргызстанда помидордун сапаты жаман, кымбат, аны дагы импорт кылып башка өлкөлөрдөн кылып атабыз. Ошого биз тез арада болсо шартыбыз биздики бардыгы бар, жаратылыш шарт. Бардыгы бар, ысык суубуз дагы бар, ысык көл бул үчүн абдан ыңгайлуу жерибиз. Эмеде чүйдө дагы ошондой жерлерибиз бар, кең жерлерчи. Анан базарга деле жакын. Базарга болбосо деле өзүбүздүн 7 миллион калкыбызга таза, баягы экологиялык таза помидорлорду жедирсек, канча акча Кыргызстанда калат эле да. Анан элибиз дагы тез байыйт эле. Эгер ошол ишти тез убакта, кыска убакта өнүктүрүп алсак, биздин ошол эле Россияга, ошол Сибирге, Казакстанга дагы жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен барып ушул темада бир канча жолу сүйлөштүм. Күнөсканал баягы аз акча менен курулган үчүн баягы жаман эттин шорпосу жакшы болбойт дегендей, эптеп эле алардын көбүнүн настроениясы өлүп калыптыр да. Жакшы вложение кылып, эгер модерн теплицаны курган болсок, Кыргызстанда кыска убакта элдер акча табат. Мындай простой эле расчет менен айтайын, 1 гектардан 500 миң долларга чейин акча тапса болот Кыргызстанда. Мынакей сиз жакшы мындай долбоорлорду айтып атасыз да. Ушулар менен биздин тийиштүү министрликтерге же атка минерлерге кайрылдыңыз беле? Ооба, бир-эки жолу айтканмын, сүйлөшкөнмүн. Бирок алар менин оюмча
мурда мен сүйлөшкөндөр кичине кайдыгер болушкан да. Ошондуктан жылбай турат. Эгер ооба ушул туура сөздү айтып атат, айыл чарбабызды тез өнүктүрөлү, элибизди тезирээк байытайлы деген болсок, ошол Чүй өрөөнүндө, Ысык көл өрөөнүндө теплицаларга көңүл буруп туруп иштеген болсок, элибиз бияка келип иштеш кереги жок эле. Аялдардын, жаш жигиттердинчи. Эмне дегенде теплица бул 12 ай иштейт, 9 ай иштейт, баягы мал баккандай, сүт саагандай эле акча таба турган иш да. Анан эң маанилүүсү ал халал да ишчи. Элибизге дагы жагат, баягы берекеттүү болот дегендейчи. Анан Ушул боюнча конкреттүү түрдө сизде мындай долбоорлордун иш пландары барбы мисалы? Кантип иштетсек болот деген. Азыр эң кыйын нерсе бизде мисалы үчүн ошол эле фонддор курулган, эл аралык фонддор. Россия, Кыргызстан фонду $100 миллион менен, анан башка өлкөлөр менен дагы ошол айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча фонддор курулган да. Бирок ошолордон мындай көзгө көрүнүктүү бир айыл чарба проекти жок болуп атпайбы? 1-2 проект болгон болсо, анан баягы бири-бирини көрүп эле, ушундай кылсам болот экен деп туруп адамдар оңойлута баштайт да. Мисалы үчүн азыр ошол фонддордон эмени кредиттерди алыш абдан кыйын. Баягы модерн теплица деген сөз бул 1 гектары $1 миллион да. Жакшы иштеши үчүн $5 миллион болуш керек. $5 миллион бир теплица курулган болсо, ал 2 күндө 1, 3 күндө 1 бир КАМАЗ товар чыгарат. Ал тынбай эмеге Кыргызстандын ичине дагы, чет өлкөлөргө дагы жөнөткөнгө пайда болот да. Ошого Кыргызстандагы ишкерлерде бир $5 миллион, $10 миллион табыш абдан кыйын. Ал фонддорго барып, ал проект менен барган болсо, залог кой дейт. Эч ким анча залогду кое албайт. Анан кийин баягы белка в колесе дегендей болуп эле айланып эле турат да, жайында туруп. Ошого биздин жетекчилер бир канча проектке ошол жол көрсөтүп, колунан тартып, колунан тутуп, 10 гектар, 20 гектар модерн, акыркы баягы деңгээлдеги ирригациясы бар, ичинде ферригациясы бар, автоматизациясы бар, климатизациясы бар. Ушундай баягы теплицаларды куруп берсек, элибиз абдан тез өнүгөт эле да. 2 жыл, 3 жылдын ичинде эле элдердин мындай өздөрүнүн миллионерлердин деңгээлине чыгып калат эле да элдерибизчи. Хош келгиле биздин офисибизге. Бул жерде биздин офис, ошол диаспоранын мүчөлөрү менен ушул жерде сүйлөшөбүз. Ар бир мероприятие үчүн ушул жерде даяргерчилик кылабыз. Бул жерде биздин тарыхыбыз, Манас китебибиз, байрактарыбыз, комуз, калпак, гербибиз. Бул жазуучу Чыңгыз Айтматовдон биздин кыргыз художниктерден кол менен тартылган графика. Азыр расмий катталган 11500ге жакында деп айтты миграцион комитеттен бизге. Эми бул жакта 2-3 катмарга бөлсөк болот. Анталияда жашаган кыргыздарды. Булар сезондук иштерге 5 жылдыздуу отелдерде иштеген келген, туризм жана мейманканачылык тармагында окуп жаткан балдар. Экинчи бир катмар бул үй бүлөлөрдө иштеген биздин кыз келиндер. Алар жаш балдарды жана карыяларды караган кишилер. Ал дагы абдан оор иш, бирок ар дайым ошолор деле иштөөгө уруксатын ала албайт. Анан девальвациядан алардын айлыгы дагы кичине болуп калат. Анан үчүнчүсү бул баягы разнорабочий болуп, ар түрдүү иштерде иштеп жүргөндөр да. Бирок биздин өлкөбүздүн потенциалы, өлкөбүздүн территориясынын чоңдугу, жаныбызда күчтүү чоң кошуналардын арасында жашап, биз жаштарыбызды, өзүбүздүн жарандарыбызды бул жака иштеген эмес, дем алышка келип кетишин каалар элек да. Түздөн түз тиет, анткени мисалы үчүн бир жыл мурда $400 деп айлык же $500 деп сүйлөшүп келген болсо, азыркы курс менен ал $250-300 түшүп калып атат да. Аны Кыргызстанга жөнөткөнгө барганга сен ал кыйла баягы ошол эле акчаны Кыргызстанда деле тапсам болот экен го деген ой келип жатат да. Девальвациянын, инфляциянын залакасы биздин мигранттарга тийбей койбойт да. Ооба, бул Украинадагы баягы саясий акыбалга байланыштуу 4,5 миллионго жакын эл Украинадан, Россиядан Туркияга көчүп келишти да. Бул көчүп келгендер дагы бардыгы баягы акыбалы жакшы бай үй бүлөлөр да. Анан ошончо үй бүлө келип бир кыска убакыттын ичинде ошончо батирлер сатылып кеткендиги үчүн баалары резко көтөрүлүп кетти.
Анан экинчи жагынан бул согуштан мурда 2 жыл пандемия бар эле, билесиздер. Бул пандемия убагында деле анча көп курулуштар курулган жок. Ал дагы дефицит создавать этти да. Анан Анталиянын өзүнүн дагы калкы тез өскөн шаарлардан бирөө, жылына 15%ке көтөрүлөт. Быйыл мисалы үчүн 2,5 миллион болгон болсо, эмки жылы 3 миллион калкы. Ошондуктан батирлер тез сатылат да. Ошого байланыштуу баалар өсүп кетти. Ушул аргумент факторго байланыштуу. Ооба, ошол Россиядан, Украинадан абдан көп санда жаштар согушка каршы болуп келип калган үчүн бул жакта калкы тез көтөрүлүп кетти да. Ошондуктан баягы ВНЖ берүүдө баягы ограничение киргизишти да. Ошолор менен бирге кыргыз жарандарына дагы көпчүлүгүнө уруксат бербей жаткан. Анан биз ошолорго барып акыбалды түшүндүрдүк. Ушундай болуп жатат, биздин кыз келиндер баягы үй бүлөлөрдө иштеп жатышат. Карыяларды караганга, жаш балдарды караганга эч ким жок. Силердин граждандарыңарга дагы кыйынчылык түзүлүп жатат деп. Ошондой түшүндүрүү иштери менен сүйлөштүк. Алар эми түшүнүк менен кабыл алышып, ойлонуп көрөбүз деп айтышты да. Эми аларды закон ченеминде иш алып барышат. Алардын ички маселелерине биз кийлигише албайбыз. Бирок коомдук уюм катары баягы ситуацияны түшүндүргөнгө аракет кылдык да. Эми бул жакта көбүнчө баягы тил билбегендиктен түшүнбөстүктөр болот да. Кичине гана эле проблемалар деле баягы тил түшүнбөгөндүгү үчүн, баягы өрп адаттарды билбегендиги үчүн абдан чоң маселелерге айланып кетет. Ошондуктан биздин жарандарга айтар сөзүбүз, алар келерден алдын сөзсүз түркчө курстарга барып, бул жердин өрп адаттарыны, закондоруну, мыйзамдарыны, анан ошол тилини үйрөнүп келиш керек да. Биз ооба кыска убакта көп иш жасадык. Анталия кыргыз диаспорасы 31 август биздин эгемендүүлүк күнү курулду. Регистрациядан ошол күнү өткөздүк. Ошол эле эч кандай дем албай, ошол темп менен 23-нде кыргыз тили күнүнө Ак деңиз университетинде өткөздүк. Андан тышкары эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө байланыштуу жаштардын арасында волейбол матчы өткөздүк, футбол матчы өткөздүк. Ал жерде кубоктор берилди. Түркиянын өзүнүн ичинде болуп жаткан чоң мааракелерине биз катыштык. Мисалы үчүн баягы инвалидтерге байланыштуу концертте кыргыз маданиятын көрсөтүп, ал жерде эң чоң артисттер бизден чыкты. 29 октябрь Түркиянын республикасынын түзүлүшүнө байланыштуу чоң майрамда ал жакта дагы чоң коллектив менен барып, ырдап, куттуктап, мындан тышкары эл аралык спорт таймаштарына катыштык. Иран, Азербайджан, Кыргызстан, Түркияда. Ал жерде 1 балл менен Түркияга жеңилип калдык, 2-нчи месттен алдык. Анан биринчи жолу жаңы жылда чоң бир маараке өткөздүк. Шерикбек мырзанын ушул деңгээлине жетишине албетте ата энесинин тилектештиги, колдоосу жана негизгиси ишеними эбегейсиз. Туура тарбия таалим берип, билимге, илимге умтулткан бул Ибадат Акимова апабыз. Анын дагы бир баа жеткис кеңеши кандай бийиктикти багындырсаң да адамгерчилик сапатты баарынан жогору коюу. Себеби өз ишинин мыкты адеси асыл сапаттар менен жорулушканда гана даремети зор, деңгээли бийик адамды калыптандырат. Каарманыбыз ата энесинен бул сыяктуу эч нерсеге теңегиз акылына саатын дайым туу тутат. Ибадат Акимова азыр 90 жашты аркаласа да алыс жолго карабастан учак менен уулуна Анталияга келип, акылман кеп кеңешин берип, баласына жөлөк. Карысы бардын ырысы бар. Карынын сөзүн капка сал деген сөздөрдүн калетсиз экенин, жана да балага эненин батасынан күчтүү тилек жок экенин белгилеген Шерикбек мырза апасынын даанышман кебин жүрөгүндө сактайт. Ибадат апа элибизге, алыстагы боордошторубузга да ак батасын тилеп, жакшы ниеттерин билдирди. Şu Kırgızstanda çet өлкөлөрдө иштеп жүргөн балдар, ата-энелерге, туугандарга, бала-чакаларга аман эсен келишсин. Ana şu менин балама окшоп ушинтип чет өлкөлөрдө иштеген балдарга бардыгын Алла Таала тилегини кабыл кылган болсун. Ата-энелерге аман эсен ушул Россия, daha başka жактарда иштеп жүргөн
Allah'ın bendeleri, baldары, kızları işlep жүрөт. Ata-enesiga, bala-çakasıga, birbirleriga aman esen kelişsin, tileklerini Kuday versin. Hiç jakşı күндөрдөн Allah ata kılgan bolsun. Jamandık görбөсүn. Allah Taala ne tilegini versin, tilegini kabul kılsın, muradını asil işlerini, ravan müşküllerini asan kılsın. Yaşlarga ömür versin, karılarga iman versin. Hiç men bu dünyada Allah'ın yaratkan bendelerine jamandık tilebeyim, jakşılık dileyim. Bardığı bala çakası menen tuğan uruk eli jurtubuz menen Kırgızstan özden başka өлkөлөр tinç amamın önü ösө versinler. Amin. Allahu Ekber.